окугандар мугалим болгула. Мугалим отличный эле болуш керек. Ушул сыныптар фотометрин берет. Алар кисматага эритебиз да. Азыр бирөккө эритип атасыңбы? Жезди мен бул жерде азыр кисматын эритем. Азыркы учурда медиа ушул 21-кылымда маалымат доорунда ар бир биздеги окумуштуумун, билимдүүмүн деген бул ошол медиа сабаттуулугу болуш керек. Ошол медиа сабаттуулугу өзгөчө албетте биздин мугалимдерибиз, өзгөчө эртең бүрсүгүнү ошол биздин эл агартуучулар болуп иштей турчу биздин балдар кыздар ушул жерде медиа сабаттуу болуш керек. Анан ушундай маалымат менен иштеп, видеосу менен, аудиосу менен азыркы учурдагы ушул студиясы кут болсун. Ушундай көп ийгиликтерди ушул жерден биздин теле жылдаздарыбыз да чыксын, журналисттер да чыксын. Анан азыркы ушул эртеңки Кыргызстандын ийгилигин чагылдырып, өзгөчө албетте эл агартуусуна салым кошо турган балдар ушул жерде окуп, анан ондогондору, жүздөгөндөрү 10 жылдар бою ошол мен баланча жерде биринчи жолу камераны колуна алгам, монтажерный столго отургам, ошол жерде эжеке агайлар мени окуткан, ошол жерде баягыдай колума кымбат болгондой техникаларды ишенип берип, ошол жерден үйрөткөн деп айта жүрүшсүн. Мен чын жүрөктөн силерге ушуну каалайм. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин базасында атайын биз медиа борборун ачканбыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен ошол ачылышты бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич расмий түрдө ачып бергени биз үчүн дагы өтө маанилүү. Медиа борбору негизи бул биздин баягы ишмердүүлүгүбүздү окуу жайдагы чагылдыруу максатында биринчиден, жана ошондой эле экинчиден биздин өзүбүздүн баягы корпустарыбыздагы 10-кичи райондо, 8-кичи райондо жана ушул борбордук корпустарда жайгашкан. Анан ошол бири-бирибизге кээде ушул маалыматтар дагы жетпей калат. Ошол маалыматтарды жеткирүүдө, маалыматтарды таратууда, жайылтууда сөзсүз бул чоң салымын кошот. Медиа борбор, мен ойлойм, бул өзүңүздөр көрүп күбө болуп атасыздар. Бизде азыр заманбап 4 камерабыз, 3 фотоаппаратыбыз жана ошондой эле бийиктиги 500 метр жана жарым саат аралыкта учуп жана баягы тартуучу биздин дронубуз дагы сатып алган. Ошо биздин университет тарабынан ушулардын баары азыр ийгиликтүү ишке ашырылып, бул жабдыктарды колдонууда бир эле биздин өзүбүздүн медиа борбордун адистери эмес, жалпы эле студенттерибиз дагы кызыгуусун арттырып, ушу кошо жардамга келип биргеликте иштешүүдө.